Сереп ТВ телеканалы буга чейин нумерология, сюцай, кейту илими боюнча программанын алкагында айдын ичинде төрөлгөн күнүнө жараша адамдын кандай болоорун айтып берген. Эми биз жогорудагыны улай ал күндөрдө бул дүйнөгө келген атактуулар тууралуу маалыматты бөлүшөбүз. Сизден лайк жана бөлүшүү күтөбүз. Кеттик. Бирлер элди башкаруу үчүн жаралышабы? Айдын 1, 10, 19, 28 күндөрүндө кимдер төрөлгөн? Дүйнөдөгү түрдүү тармактын белгилүүлөрүнө көз чаптырсак, алар төмөндөгүлөр: Конфуций, Отто фон Бисмарк, Мустафа Кемаль Ататүрк, Джимми Картер, Билл Клинтон, Саддам Хусейн, Усама бен Ладен, Гейдар Алиев, Хо Чи Мин, Жаклин Кеннеди, Ханбике Диана, Борис Ельцин, Евгений Пригожин, Махмуд Ахмадинеджад, Николь Пашинян, Шерон Стоун, Джулия Робертс, Морган Фриман, Айшвария Рай, Павел Дуров, Джастин Бибер, Сэм Смит, Том Холланд, Сергей Лазарев, Зендея жана башкалар. Ал эми кыргыздарга келсек, анда Касым Тыныстанов, Төрөбай Кулатов, Абсамат Масалиев, Апас Жумагулов, Жумабек Ибраимов, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Абдыганы Эркебаев, Гүлнур Сатылганова, Түгөлбай Казаков, Керим Турапов, Саламат Садыкова, Гүлшайыр Садыбакасова, Мунарбек Сейитбек уулу жана башкалар айдын 1, 10, 19, 28 күндөрүндө төрөлгөн. Сиз да баам салгандай, бирлердин ичинде элди артынан ээрчиткен, мамлекетти башкарган лидерлер көп болот. Бул адамдардын баарын эмне бириктирип турат? Алар табияттан лидер болуп жаралып, алар жаңы долбоорлорго көп умтулуп, тобокел кылуудан жана атаандашуудан коркушпайт. Өз пикириңизди ачык айта аласыз. Жеңилүү деген эмне экенин билбейсиз. Кандай чөйрөдө болбосун көңүл борборун ээлеп, кыйынчылыктарды жеңип чыгып, соңунда өжөрдүгүңүз менен кадыр баркка да, байлыкка да жетише аласыз. Алар өздөрүнө талапчыл жана башкаларды басынтып коюу күчүнө да ээ. Кийлигишүүнү жактырбайсыз. Айдын ушул күндөрүндө төрөлгөн жакын тааныштарыңызга жөнөтүп коюңуз, комментарийге пикириңизди калтырыңыз.